Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Азыр ошо Зайнабидин көчөсү менен ошол Масалиев көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Анан могул жактагы мурдагы кафелер жана башка сода сатык дүкөндөрү турат эле. Алар дагы жылдырылып, баягы бузула турган жерлери оңдолду. Анан кийин дагы бир аябай сонун дагы бир жаңылык. Ошол өзүнчө бир видео чыгардым азыр тартып. Бул жакта көрсөңүздөр болот, ушул Масалиев көчөсүн бойлой. Жаңы тротуар салынып баштады, вело жолдор менен. YouTube баракчабызга кирип, кеңири маалымат алып алсаңыздар болот. Видеодон пункту басып туруп, ошол видеобуздан. Мен болсо мына экинчи бөлүгүмдү баштай берейин. Бүгүн айтмакчы 12 апрель 2025 жыл. Ошол эле дагы Масалиев көчөсү менен басалы Наваи көчөсүнүн кесилиш жерге чейин. Бул жакта мен азыр мунада кетип атып байкап калдым. Өзгөрүүлөр бар. Баягы мэрия бир түптүү бир дизайн коддо ушундай сырткы имараттардын келбети, фасадтары болсун деп ошондой демилге ойлорду көтөргөн эле. Ошолордун бир четинен иш жүзүндө мындай ишке ашып баратат. Имам Аль-Бухари Алай мечитинен өтүп барып кеттик. Анан бул жакта дагы ошол кафелер бар эле. Булар да бардыгы тең ушул сырткы дизайн бирдей болот экен да. Анан бул жактагы авиакассалар бар эле, өзүнчө бир катар шаарча деп коебузбу, авиакассалардын. Ушулар да мындай бир типтүү дизайн менен мындай жасап коюптур. Кара Алькабонт экен. Жакшы да ушундай делечи. Бир типтүү көрүнсө түрдүү ала булагыдан көрө, ар түрдүү түстөгүдөн көрө. Бирөөсү кызыл, бирөөсү сары, бирөөсү көк болуп турат эле мурда. Азыр мына караңыздар. Окшош дизайнда. Жолдун аркы бетинде мурдагы эле боюнча. Ал жакта деле баягы бузуу иштери деле бу дээрлик болуп отур. Мен оюнча анда чыккан деле эмес экен да. Кызыл сызыктанчы. Барды тең бир типтүү. Ошол жогоруда тартылган видеобузду көрүңүздөр. Ошол Масалиев көчөсүнүн эле бойлоп ошол Каникей энебиздин айкелин жагынан баштап ошол Зайнабидин көчөсүнүн кесилишине чейин тарттым. Аябай чоң сонун кылып тротуарларды асфальттап баштаптыр. Анан өзүнчө вело жолдорду дагы асфальттарын баштаптыр. Бул жактарда ушундай болсо аябай сонун болот.
СК Гранд KG құрылыс компаниясының бұл жақта ошол құрылып жатқан имараттары. Өз ой сунушуңуздарды киргизип бериңиздер. Комментарийге жазып, көпчүлүгүңүздөр суранган жакты дагы тарткан аракет жасаймын. Комментарийди окуп. Аккеме соода борбору, Аккеме ушундай көп кабаттуу турак жай комплекси. Доллар бүгін сатып алу 87 сом 50 тиын, сатуу 87 сом 70 тиын. Орус рублі 1 сом 3 тиын, сатуу 1 сом 4 тиын. Рамазан соода борбору. Биіктігін қарасаңыздар. Анан айтмакчымын, бул жакта билесиздер, акча алмаштыруу ошондой пункттар бар эле. Алар толугу менен алынып, кайсыл жакка жылды экен, ошонусун аныгын билбейт экем. Ушу жакын ара тарапка да жылды да өзү. Ушундай алынды. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушундай жакшы маалыматтар менен сиздер менен бөлүшкөн аракет жасадым. Ошол эң негизи сиздерден каналды колдоп лайк басыңыздар. Анан комментарийге да активдүү катышыңыздар. Каналга жазыл электер подписаться басып жазылып коюуну унутпаңыздар.